Саламатсыңарбы окуучулар, бүгүн силер менен 9 класстын химия сабагын өтөбүз. Прогресс орто мектеби, мугалим Калысбекова Айнура. Сабакка даярданабыз. Конспект-дептер, ручка, карандаш, китебиңерди алып чыгып, 121 бет, 28 параграф. Бүгүнкү сабактын темасы металлдардын жалпы мүнөздөмөсү жана касиеттери. Сабагыбыздын максаты металлдардын физикалык жана химиялык касиеттерин үйрөнүү. Металлдар мезгилдик системанын Берлийден Астатка чейинки горизонталда жайгашкан сары боек менен боелуп турат. Ал эми көк менен боелгон элементтер булар D элементтер же болбосо өтмө металлдар деп аталат. Булар металлдык дагы, металл эместик дагы касиеттерди көрсөтө алышат. Ал эми кызыл менен боелгон биринчи топтун элементтери шелочтуу металлдар деп аталат. Булар өтө активдүү металлдар. Ал эми экинчи топтун элементтери шелочтуу жер металлдары деп аталат. Силер сүрөттөн көрүп тургандай, адамдын организминде дагы көптөгөн металлдар бар. Кан айлануу системасындагы темир элементи бул гемоглобиндин түшүп кетүүсүнөн сактайт. Ошондой эле булчуң эттеринде цинк, кальций, магний, жез элементтери жайгашкан. Нерв системасында дагы натрий, кальций, жез, магний металлдары бар экен. Ошондой эле биздин мээбиздин иштөөбүздө, тамак сиңирүү органдарыбызда дагы металлдар көптөгөн функцияларды аткара алышат. Бардык металлдар эки чоң топко бөлүнөт. Кара металлдардын эң жөнөкөй өкүлү катары темирди карайбыз. Ал эми түстүү металлдарга кызыл, сары, ак түстөгү металлдар кирет. Мисалы жез, алтын, күмүш. Физикалык касиеттери: металлдар кристалдык торчого ээ. Металлдык бурчтарында оң заряддалган иондор, ал эми алардын арасында электрондор эркин кыймылдап жүрүшөт. Агрегаттык абалы боюнча бардык металлдар катуу абалда болушот. Бир гана сымап суюк абалда болот. Градусниктин ичинде колдонобуз. Тыгыздыгы боюнча жеңил металлдарга литий, натрий, калий, магний, кальций, цезий, алюминий жана барий кирет. Буларды бычак менен кесүүгө болот. Тыгыздыгы оор металлдарга цинк, жез, темир, алтын, күмүш, сымап кирет. Эң оор металл осмий металлы. Эрүү температурасы боюнча жеңил ээрүүчү металлдарга сымап менен галлий кирет. Оор ээрүүчү металлдарга молибден, ванадий, тантал кирет. Эң оор ээрүүчү металлга вольфрам кирет. Ошондуктан вольфрамды лампочканын спиралында колдонобуз. Металлдардын жылуулук өткөрүмдүүлүгү: мисалга, ысык стакандагы чайга кашыкты салып кое турган болсок, ал жылуулукту өзүнө тартып алат. Бардык металлдар электр тогун жакшы өткөрүшөт. Ошондуктан электр зымдарында жез менен алюминийди колдонобуз. Металлдар металлдык жаркыроого ээ болушат. Мисалы, айнектин бетин жука металлдардан турат экен, ал эми күзгүнүн бетин күмүш менен капташат. Металлдар жогорку температурада өтө ийкемдүү болушат, ийилет, чоюлат. Магниттешүү жөндөмдүүлүккө ээ. Магниттерди өндүрүүдө темир, кобальт, никель колдонулат. Биз бул сүрөттө көрүнүп тургандай металлдардын бардык физикалык касиеттерин санап өттүк. Металлдардын химиялык касиеттери: металл биринчи топтун металлдары өтө активдүү болгондуктан аларды керосиндин астында сакташат, себеби алар абага чыгаары менен эле реакцияга кирип кетишет. Металлдар жөнөкөй жана татаал заттардын курамында кездешет. Мисалы, металл эместердин, суунун, кислоталардын, туздардын эритмелеринде. Металлдар температуранын таасири менен жана электр тогунун таасири менен реакцияга кирип, оксидтерди пайда кылышат. Ошондой эле металлдар металл эместер менен реакцияга кирип, туздарды пайда кылышат. Ошондой эле кычкыл оксидтер менен дагы реакцияга киришет. Металлдар суу менен дагы реакцияга кирет. Мисалы, калий суу менен реакцияга кирип, карийдин гидроксидин пайда кылат. Ал эми жез сымын сууга салсак, эч кандай реакция жүрбөйт. Металлдар кислоталар менен дагы реакцияга киришет. Бир гана жез менен туз кислотасынын ортосунда реакция жүрбөйт.
Дүйнөдөгү эң кымбат металлдар же болбосо асыл металлдар деп атап коебуз. Себеби Жер планетасында аз санда кездешет. Биринчи орунда эң кымбат металл Калифорния 252 пробасындагы металл $1 миллион турат экен 1 граммы. Ал эми экинчи орунда эң оор жана эң кымбат металл осмий элементи. Андан кийинки орундарда платина, иридий жана алтын жана башка металлдар. Булар эң кымбат металлдар. Үйгө тапшырма фразаларды толуктайсыңар. Китебиңерден 28 параграф.